وأن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم пайғамбарымыздың сахабалары кейбіреулер айтады: дамылла, біз әмеле 2 рәкат намаз оқиық дейсіз, базарда іш болса, стройка ор дейсің. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам 23 жыл сақ оқшып құрсағы тойған емес. Салат менен первый второй қыл тамақ жеген емес. Айша енеміз айтады: әл-хилал сумма әл-хилал ла туқаду нару фи байти расулилlah. Ай жаңғырат 2 айда 60 күнде пайғамбардың үйінде қазандың астында от жағылбайды еле дейді. Емне жейтіңер десе, пайғамбар саллаллаху өмір жолдасы Айша енеміз хурма менен су ішет елек дейді. Хурма менен су ішет 2 айда. Бірақ даватын таштаған жоқ, жихатын таштаған жоқ, түндегі тахажжудын таштаған жоқ, орозасын таштаған жоқ. Аз бірден болса біз шылтау не? О, іштен чарчап келдім дейді. Чарчап келіп алып телевизорды көріп отырсың ғой. وكنا نعلم أن الساعة آتية لا ريب فيه وأن الله يبعث من في القبور ولم نستعد لها. Ақырғысы күнна нағлам. Білетілік, әнна саат әтиятун. Қиямат келет. Қияматта Аллах мүрзедегі барын тірілтерін білетілік. Бірақ ошоға даярданға жоқ біз дейді. Ва күнна нағлам. Әнна саат әтиятун ла райба фи. Қиямат келішіге ешбір шек жоқ екенін білетілік, қияматқа даярладық. Ва күнна надфан әл-маута. Өліктерді апарып көбетілік. Ва нусалли алейхим жаназа. Жаназаны оқитілік. Валам настаид лил-маут. Өлімге біз өзіміз даярданбайтылық дейді. Өліктерді ұзатабыз, апарабыз, бірақ өзіміз даярданамыз ба? Ва рағма мa'rifatina bi anna kullu nafs natanaffasu yuqarribuna ila al-ajal. Білетілік, әрбір алған деміміз, әрбір өткен күніміз, әрбір өткен саатымыз бізді мүрзеге жақындат алып баратылы, мүрзеге ешбір даярдық көрбейтілік дейді. Урматты мұсылман бір туған, саға уақыт келген жоқ по ойлануға? Ойғануға уақыт келген жоқ по? Қапілеттен ойғануға уақыт келген жоқ по? Мен өзім айтып отам, урматты мұсылман бір туған. Мен ешкімді мәжбүр қылбайым. Мәжбүр қылу менің ақымды емес. Ал құқықты маға ешкім берген емес. Бірақ бұны айтқаным Аллах Таала кереметті Құранда «Ва заккир фа инна зикра танфа'ул му'минин». Ескерту имандыларға пайда береді дейді. Пайдалан ал, урматты мұсылман бір туған. Қайсы күнге пайданабыз? Аллах Құранда айтады: «Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Яума яфиррул мар'у мин ахихи ва уммихи وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه صدق الله العظيم. يوم يفر المرء من أخيه. Даярдан қыл ал күнге, ал күн ағасы енесіден қачып қалады қияматта. Bir туғаныңнан қачасың. Соғымнан алып қойбасын деп. Ағаңнан әлі жоқ. Емне үшін бұл жерде аған айтты? Бірінші Құранда «Яума яфиррул мар'у мин ахих» дейді. Ал күн әрбір адам өзінің бір туған ағасынан қачады дейді. Себеп башыңа түйшік келген кезде проблема болса, бірінші атаңа айтпайсың. Ата-енені сақтап, бірінші ағаңа чұрғайсың, тура ма? Қияматта башыңа оша түйшік келген кезде бірінші ағаңнан қачады екенсің. Бұл жашоуда дағы кейбір нәрсені ата-енеге айтпай, бір туғаныңа айтасың да. Себеп аталардан күші кеткен, башқа кеткен, атанан жардам, бір туған жардам береді. Бір туғаныңнан қачады екенсің. Аннан кейін «Ва умми» кейін енесіден қачады екен. Ене ошол күні келеді екен. Бұл көріп тұрған күніміз 2 айда жақын келіп, адамдар күнәкөрлер кейбірлер тізесіне чейін, кейбірлер құрсағына чейін, кейбірлер мойнына чейін, кейбірлер аузына чейін терге батқан. Енесі алыстан келеді: балам, 9 ай құрсағымда көтердім, 2 жыл еміздім, өмірімді арнадым, бақтым, чоңайттым. Bir soğuğundan beresin mi? İyyâke anne, alыс бол ene. Senin başına düşkün tüşük mağa da düşkün. Özüngdü bil, men özümü.
Жападан жалғыз эгоистик күн ошо кыямат күнү. Энеңе карабай коет экенсиң. Ой, балам бир сооп бер, жок бере албаймын. Өзүм муктажмын. Ва умми ва аби, атасынан качат. Байкуш ата сени окутту, чоңойтты, белиден, колудан күч кетти. Кыяматта атаңды көрсөң, көрбөгөндө качасың. Ой, балам тукта. Бир сооп бер, жок. Бербейсиң. Ва сахибати. Өмүр жолдошунан 50 жыл, 30 жыл бир балышка баш койгон аялыңдан качасың. Ва бани. Көзүңнүн кареги болгон тикен кирсе ыра көрбөйсүң. Ал жөтөлсө кээде мен жөтөлөйүн деп доктурга көтөргөн балаңдан кыяматта качасың. Балаңа да жардам бергин келбейт. Ликулли имриин минхум яума изин ша'ну югрих. Ал күнү ар бир инсандын өзүнө алек кыла турган, өзүнүн башына түшкөн түйшүгү проблемасы бар. Бардыгы нафси, нафси дейт. Өзүм, өзүм дейт. Musa aleyhisselam, ya Rab, la as'aluka ahi Harun. Rabbim, Musa paygamber. Ağam bir tuğandım Harun'a tınçlık sorabayım deydiken, nefsi özüm aman bolsun boldu deydiken. İsa aleyhisselam, ya Rab, la as'aluka ummi Maryam. Enem Maryam'dın amançılığı sorabayım, özüm aman bolsun boldu deydiken. Kim? İsa paygamber. İbrahim aleyhisselam, ya Rab, la as'aluka ibn İsmail. Rabbim, balam İsmail'di sorabayım senden, özümde aman kıl deydiken. Japadan жалгыз bekem turgan bir zat var. Balasını da oylabойт, eresini de oylabойт. Ümmeti deydi. Ümmetim, ya Rab, sallim ya Rab ümmeti. Rabbim, ümmetimde aman kıl deydiken. Al suyuktüm benim paygambarım Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ümmetim deydiken. Biroq biz ümmet paygambar üçün ne kıldık? Paygambardın kaltırgan amanatına ey çıktık mı? Hurmatlı Müslüman bir tuğan. Paygambarыңды tanıysın mı? Paygambarımız kim? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Kimnin balası? Abdullah'ın balası. Abdullah kimin balası? Abdülmuttalib'in balası. Abdülmuttalib kimin balası? Taysondu sırası aytып бересин. Hobbisini aytasın, ne tamakты жақсы көрөт, kilogramı kança жол эме oldu. Messini sırası aytasın. Ne üçün baldarыбызды hiç ziyan көрбөйт элек, эгер балдарыбызды Kur'an dasturkonunda, Kur'an'ın aylanasında, Paygambardın aylanasında, sahabaların ömür bayanı menen baldarыбызды, kızlarыбызды tarbiya kılsak. Bugün kebir yıldızlardın prическасını bilesin, hobbisini bilesin, kiygen kiyimini bilesin, okugan yerini bilesin. Paygambarın surası Abu Bakr'ın balası deyil daha. Hurmatlı Müslüman bir tuğan kel. Anan keyde kavurgaz kayışıp paygambarga kebirler saygısızlık, adepsizlik kılsa canımız kuyot. Adam bilbegендин düşmanı bolot. Eger biz özümüz paygambarыбызга ey çıga albasak, paygambарды jakından tanıbasak, anan din düşmanları emne kılmak? Hurmatlı Müslüman bir tuğan, negizgi meseleler Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de Allah Teala maktap tangazalagan kezde paygambardı sen Arapsın, sen Kurayşsın, sen Mekkeliksin dep maktagan emes. Paygambardı mintip maktagan. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Ve inneke la'ala hulukun azim. Ve inneke la'ala hulukin azim. Ey Muhammed sen en jogorу adep ahlak eğesisin degen. Peygamberin ümmeti biz adep ahlaklı oluşumuz gerek. Dinimiz ad-dinu, at-tuhru şatrul iman. Tazalık imanın bir bölügü deyimiz. Müslüman bir tuğanlar. O Muhammed aleyhisselam ümmetleri taza olgula. Silerden biröler jirkenbesin. Silerden jipar jittasın. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hubbibe ileyye min dunyakum selas. Allah bu dünyadan bana 3 nerseni süydürdü deydi. Allah peygamberga süydürüptür. Emne des at-tayyib,
Пайгамбар жипар житти жакшы көрөт экен. Пайгамбардын үммөтү да сен да тер життанба. Мен муну айтайын деген урматтуу мусулмандар, бөтөн элде жүргөн кезде, о мусулмандар грязный, мусулмандар андай дебесин. Сен таза бол. Мусулмандардан адам жипар життасын. Инналлаха джамилун юхиббул джамал. Аллах сулуулукту жакшы көрөт дейт. Аллах кооздукту жакшы көрөт дейт. Сен жүрүш турушуң менен, кийимиң менен, мамлең менен, тазалык менен. Hazreti Umar mınday deydi, "Kunu duatan ve antum samitun." Davatçı bolgula sizler barыңар үн чыкпай дейт. Үн чыкпай кантип даватчы болосуң? Үн чыкпай болгон даватчы таразыдан алдабайт. Үн чыкпай болгон даватчы орус кемпир бараткан кезде колдан жүгүн көтөрүшүп коёт, подъездге алып кирип коёт. Музда кыйналып өтөм десе, жетелеп өткөзүп коёт. Маршруткада болсун, троллейбуста болсун, тура калып, ортого отуруп, "Бабушка, садитесь, пожалуйста" деп. Урматтуу мусулман бир тууган. Мусулман маданияттуу болот. Мусулман адеп ахлактуу болот. Сен мен кыргызмын, мен супер саякмын, мен солтомун, же мен сарбагышмын, мен кыпчакмын деп урууң менен мактанба. Урууду сен тандаган жоксуң. Кыргыз болуп төрөлүүдү да сен тандаган жоксуң. Же мен татармын, же мен өзбөкмүн деп. Сен улутуңду өзүң тандаган жоксуң. Сен мактансаң бир нерсе менен мактан, адеп ахлакың менен мактан. Тазалыгың менен мактан. Башкаларга үлгү болуу менен мактан. Соода кылгандар кулак сал. Соодада товарыңды өтө кооз кылып көрсөтөсүң, клиентти тартуу үчүн. Жүзүмдүн да жакшысын көрсөтүп, айныганды бере калып коесуң. Кийимиңди да товарда жыртыгын койбосуң, эң жакшысын коесуң. Эмне үчүн? Клиентти тартыш үчүн. Биздин эң баалуу нерсебиз динибиз, иманыбыз. Эмне үчүн башкаларга жакшы кылып көрсөтпөйбүз? Бизди көрүп, тазалыгыңдан, адеп ахлакыңдан силерге бир мисал берейин. Кантип дават кылат? Пайгамбардын бир сүннөтү. Саудиядан доктор Айман Ал-Кутуб деген бир келип калды. Устаз, жакын досубуз, чоң бизнесмен. Америкада окуймун дейт. Ар каникулга чыккан кезде дейт, Аллах жолуна дават кылуу үчүн, исламды башкаларга түшүндүрүү үчүн чыгабыз дейт. Бир күн 4-5 досум менен Американын бир штатынан экинчи штатка кетип атабыз. Жолдо пешим болуп калды. Заправканын жанында сиздерге окшош заправка кылып, ошол жерде дарат алып, мисбак колдонуп келатам дейт. Бир американец келип суроо берип калды дейт. Американецтер көбүрөөк тантык дейт, сурай берет. What? Бул эмне? Мен зубный паста деп койсом бир десе бүттү иш бүт дейт. Мен айттым дейт, бул сүннөт дедим дейт. Ha? Сүннөтүң эмне деди дейт. Сүннөт пайгамбардын жасаганы. А пайгамбарың ким? Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам. Ал кандай пайгамбар? Билгин келе отур дедим дейт. Заправкада иштеген жөнөкөй бир эме. Африканец, афро-американ отургузуп алып, пайгамбар жөнүндө сүйлөсөм дейт. Жарым сааттан кийин ашхаду алла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан расулуллах иманга келди дейт. Бир маалда муну мен иштеп жаткан шериги, сен Ишмаил эмне отурасың бетте? Давай кел, жеке иштеп башка кыйгырып кел дейт. Ишиңдин башыңдан калсын, сен да ук, мынанда жакшы сөздөр бар экен. Бул жашоодун максаты бар экен. Деп шеригин чакырды дейт. Алар үчөө экен, үчөө отуруп алып мени укту дейт. Бир сааттан кийин дейт, үчөө мусулман болду дейт. Бир маалда хозяин шофер менен келип калды дейт, кыйкырып. Кесе дейт, шофер кыйкырып атат, үчөөңдү да иштен айдайм, башка кылам, кассадагы чыкты дейт. Кассадагы кыйкырды. Анан булар айтты, иштен айдасаң айда, биз негизги жашоодо бакытты таптык. Биз кул болуп, кумарыбызга өзүбүздү кандырып, айвандай жашап өтүп кетпек экенбиз. Бул дин бар экен, ахирет бар экен. Сен да ук. Укпасаң өзүң бил деди дейт. Анан келип карап туруп, арабтан эмне угат элем, башка кылам деп хозяин кассир менен башкасы менен отурду дейт. Үч эме дагы бир общий 7 адам болду дейт. Бир жарым сааттан кийин пешинди жетип өтөң биз менен пешин окуду дейт. Пешинди окудук, асырды окудук, чай берди, башка берди дейт. Анан бир маалда машинеме отуруп туруп жөнөйүк деп калсак дейт. Баягы заправканын хозяйыны колунан кармап туруп дейт. Харам, харам деди дейт. Не харам деди? Сен ахиретти айттың. Бул жашоо убактылуу экен. Ахирет үчүн даярданыш керек экен. Бизди иман жолуга чакырдың.
Менин бейишке киргеним эмне пайда? Эгер менин өмүр жолдошум көзүмдүн кареги болгон 2 кызым дозокко барса, үйгө барып аларды ким даават кылат? Бүгүн меники де түнөйсүн, аларды да иман жолуна чакырды дейт. Жок, эми сен билген, жок, мен сендей кылып айта албайм, сендей түшүндүрүп, харам кетсең дейт. Кезин бизди машинага алып үйүнө келдик дейт. Үйүндө шамдан кийин отурдук, конок болдук, чайын ичтик, кофесин ичтик, башка кыл, даават кылып саат 11-де 12-лерде 10 киши аял кызы арка туруп, жамаат менен куптан намазын окудук дейт. Абдышкүр дейт, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир сүннөтүн аткарган үчүн бир мисвактын берекеси менен 10 адам мусулман болду дейт. Бүгүн биз канча пайгамбардын сүннөтүн аткарбай жүрөбүз? Пайгамбардын сүннөтү, урматтуу мусулман, таптаза жүрүш. Пайгамбардын сүннөтү жыпар жыттаныш. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дайым жай намазынын жанында мисвагы менен сакалды тараган тарагы эч качан ажырабайт эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бирөөдүн башын сылап койсо, үйүнө келсе, шону жыпар жыттанат эле, пайгамбар сылаптыр деп. Пайгамбар тазалыкка чакырат. Биз бүгүн ошондой таза жүрө алабызбы? Келиңиздер, динибиз тазалыкка чакырат. Кийимиң таза болсо намаз окуй аласыңбы? Даратың болсо намаз окуй аласыңбы? Жай намаз таза болбосо намаз окуй аласыңбы? Бут кийимиң таза болбосо, ошондуктан дин бардыгы тазалыкка чакырган нерсе. Намаздын ачкычы эмне? Тахарат, тазалык. Андай боло турган болсо, биз мусулман таптаза болуш керек экен да. Мусулман бир күндө бүтүн баятын жууп коюш эмес, эптеп. Мусулман 5 бак дарат алат. Эми даратың чыдаса 2 жол алсаң да боло берет. Бирок таза жүрүш керек экен. Ошондуктан мына жума намазга келебиз. Жумуа жамаат деген сөз. Жамаатка келген кезде гусул кылып келип сүннөт. Не кылып келип сүннөт? Гусул деген эмне? Толук таза жуунуп келиш керек. Кийимиңди жууп келиш керек. Мечитке Аллах Тааланын эмесине, эми мана карагыла да, эртең силерди мергор чакырып калса да бирөөңдү. Мергорго прием десе, түнү менен ойлоносуң да, кайсыны кийсем, кайсыны эме алсам, кантип сүйлөсөм, туфлимди кайсысын кийем, ойлоносуңбу, ойлонбойсуңбу? Бишкекке барганда президент кабыл алат экен десе, түнү менен уктай албайсың да. Эгер тең президентке барганда кандай кылам? Эми урматтуу мусулман бир тууганым, сени мергор чакырса, саат канчага чакырышты ал белгилейт. Же сен каалаганда бара бересиңби? Прием 11-де десе 11-де барасың. Мергор сени кабыл алса, же бир депутат, же президент сени кабыл алса, кайсы темада сүйлөшүштү? Кайсы темада сүйлөштү? Ким сен тандайсыңбы? Ал айтат. Келишин ал эмне жөнүндө сүйлөшөт экенбиз дейт. Ошо темадан чыга аласыңбы? Чыкпайсың. Же чыгасыңбы? Бир, экинчи. Киргениңде сөздү ким баштайт? Шеф баштайт. Сени сөзүңдү токтото турган убакты болду деп чыгарышты ким эме кылат? Ал чектейби? Бирок урматтуу мусулман бир тууган, мергороттун же бир депутаттын же президенттин кабылына ошондой болуп бара турган болсоң, бардык падышалардын падышасы, баарыбызды жараткан Аллах Таала сени мончо убакта кабыл алам дебейт, сен чектейсиң. Кайсы кийим менен кандай турууду сен эме кыласың, канча сажда кылуу, канча дардыңды айтууду сен эме кыласың. Аллах сага убакытты белгилебейт. Сага бир чектөө да койбойт. Хайя аля сала, кел намазга. Эмне үчүн? Бир өзүбүзгө окшогон бир махлукка барыш үчүн бир канча ойлонуп, кийимибизди башкабызды оңдойбуз. Аллах чакырган кезде Аллахнын үйүнө ошентип келбейсиз. Аллах Тааланын астына келесиң. Кудайдын астына келесиң. Аллахнын астында туруп Аллаху акбар, бардык дүйнөнү артыңа таштайсың. Алладан улуу эч бир зат жок. Алладан улуу эч бир максатым, ой пикирим жок. Тура такбир тахрима, дүйнө ишин өзүң арам кыласың. Аллах Таала сага түндө турба деген жок. Bir Fatiha suresinden kini Zam suremen toktot degen jok. Kaalagaның жок. Толук Куранды Zam сүре окусаң да окуй бер. Бакара сүресин окусаң окуй бер, толук. Урматтуу мусулман бир тагымда ойлонсак, кандай мээримдүү боорукер Аллах Таала бизге мүмкүнчүлүк берген. Бирок биз ошонун пайдалана албайбыз. Негизги маселе урматтуу мусулман бир тууган кегиле.
анандай бөтөн эл, бөтөн жерде жүргөн кезде биз бул жерде кыргызстандык дегенден мурда, кыргызстандык кыргыз экен, кыргызстандык өзбек экен же тажикстандык дегенден мурда кыргызда, тажикта, башкасы да биз биринчи мусулман дейт, мусулмане дейт, туурабы? Мусулманчылыкка сөз тийгизбейли. Экинчиден, өзүбүздүн мамлекетибизге, жерибизге, элибизге сөз тийгизбейли. Ынтымак болуп, дайым тазалыкта, тартип менен, адеп ахлак менен ушул жерде жүргөндө эң баалуу болгон динибизди башкаларга ушундай адеп ахлак, жакшынакай эме менен жетишкизүүгө аракет кылалы. Урматтуу мусулман бир тууганым, жараткан Аллах Таала баарыңарды угуучу бенделерден кылсын, уккан аят хадиске амал кылуу насип этсин. Бөтөн элде иштеп жүрөсүңөр. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын бир хадиси менен силерге сүйүнчү айтам. Сүйүнчү уккаңар келеби? Бир пайгамбарга салават. Пайгамбар айтат: "Инна миназ зунуби занбан ла юкаффируха салатун ва ла сиямун ва ла садака." Günölerden bir günö var. Al günöөнү намаз менен жое албайсың. Ороза менен жоюп жок кыла албайсың. Садака менен жое албайсың дейт. Ал күнөө эмне менен жоюлат? Мен бата каллан мин амали яди. Бата мағфуран. Ким адал эмгек менен багалабай, адал эмгек менен атайын багайын деп иштеп, албетте беш убакыт намаз өз убагында окуп, иштеп чарчап келип таптаганда, чарчап уктаганда бардык күнөөлөр кечирилет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам Абдулла ибн Мас'уд деген Кур'андын эң жакшы уккан дирегин сахаба менен көрүшөт. Ассаламу алейкум деп. Абдулла ибн Мас'уддун колдору мазол болуп кетиптир. Неде мазол болот? Жумуштан. Пайгамбар айтат: "Инна хазихи лад юхиббухуллах ва расулух." Бул колду пайгамбар жана Аллах сүйөт дейт. Иштеген колду пайгамбар жана Аллах сүйөт дейт. Үмүт кылам бул иштеген колду дозок кармабаса дейт. Жумуш бул ибадат. Пайгамбар саллаллаху марра ражулун ала наби саллаллаху алейхи ва саллам пайгамбардын жанынан бир жигит өтүп баратты. Сахабалар анын нашаттыгына, анын сергектигине таң калышты. Сергек кычыраган жигит экен, тыкылдап өтүп баратты. Сахабалар айтты: "Лау кана хаза фи сабилилlah я расулаллах." О Аллахтын элчиси, бул кычыраган фигуралы келишкен жигит Аллахтын жолунда болсо го деди. Аллахтын жолунда деген ал кезде же жихадта, башкада болсо деген маани. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам карап туруп мындай деди: "Силер көргөн жигит үйдө каарыган ата-энемди багам деп жүрсө, фахуа фи сабилилlah, ал Кудайдын жолунда" деди. Силер көргөн жигит үйүндө бала чаканы адал эмгек менен багайын деп жүрсө, бул Кудайдын жолунда. Бул силердин алдыңардан өтүп барган кычыраган жигит үйүндөгү өмүр жолдошун адал эмгек менен багайын деп жүрсө, бул Кудайдын жолунда. Эгер бул өткөн жигит өзүнү тилемчиликтен сактайын деп, намысын сактайын деп адал эмгек кылып жүргөн болсо, бул Кудайдын жолунда. Эгер жөн эле жасанып алып кычырап элге көрүнөйүн деп жүрсө, бул Кудайдын эмес, шайтандын жолунда деди. Урматтуу мусулман бир тууган, бул жерде жүрүүдөн максатың ата-энемди багайын адал эмгек менен, балдарымды адал эмгек менен багайын, өзүмдүн намысымды чекетерим менен мактайын, багайын, арамдан жебейин, намысым сактайын, адал жолдо жүрөйүн десең, ошо пайгамбар айткан Кудайдын жолундасың. Эгер жөн эле күнүңдү өткөзүп, аяка бияка кылжыңдап жүрсөң, анда шайтандын жолундасың. Анда эсиңдин барында этегиңди жыйна дагын, Кудайдан коркуп, Аллахтын жолуна түш. Ва ман кана Аллаху ма'аху ва ман якун алейх. Ким Кудай менен болсо, ага ким каршы боло алат? Эгер сен Кудай менен дос болсоң, Кудай сени менен болсо, ким сага душман боло алат? Эгер Аллах сага душман болсо, ким сени андан коргоп ала алат? Аллах менен бирге болгула. Ахнаф ибн Нукайс деген сахаба Hazreti Umar менен Umar ibn Khattab Amiril Mu'minin Madinanın çetinde toğga çıksa bir kul jigit koyçu koy kaytarıp жүрүптүр.
Кул бирөөдүн колундагы кызматкер кул, бирөөдүн коюн кайтарып жүрөт. Hazret Umar баланы сынайым дейт дагы мындай дейт. Койдун бирөөсүн бир союп жейли дейт. Кой меники эмес, кой кожоюндуку дейт. Бу товар меники эмес, хозяиндики дейт. Бирөөсүн бер дейт. Биз сатып алалы да кожоюнга карышкыр жеп кетти деп айтасың дейт. Десе, жана кул. Кожоюндун колунда кул. Hazret Umarга карап мындай дейт. Кожоюнга карышкыр жеп кетти десем деймин. Бирок араб тилинде айна Аллах. Аллах каякта дейт. Аллахка эмне дейм дейт. Аллах кайданда? Аллахка эмне деймин дейт. Hazret Umar кечинде келип Мадинадан издеп койду баккан койчунун кожоюнду табып, кулду сатып алат дагы боштондукка чыгарат. Бүгүндөн баштап сен кулдуктан боштукка чыктың дейт. Койдон бир канчасын сатып алып, могу сага болсун дейт. Ким мындай дейт. Калиматун а'тaqaka бир сөз дейт. Айна Аллах. Аллах каякта? Кудайга эмне деймин деген сөзүң сени кулдуктан боштондукка чыгарды дейт. Бул дүйнөдө. Үмүт кылам ушул сөзүң ахиретте сени Аллахтын азабынан да куткарса дозоктон дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, сен дагы соода кылып жаткан кезиңде таразыдан алдайым дегениңде айна Аллах. Аллах каякта? Бирөөдүн буюмун сатып жаткан кезде кичине кымтып алайын дегениңде Аллах кайда? Телефонуң менен бир жаман сайтка кирип алганыңда жашынып Аллах кайда? Машинеңе бир чочун аялды салганыңда Аллах кайда? Алла менен бололу, урматтуу мусулман бир тууган. Жараткан Аллах Таала баарыңарды угуучу бенделерден кылсын, уккан аят хадиске амал кылып насип этсин. Амин. Урматтуу мусулман бир туугандар, кээ бирлер динге кирген кезде, динди кармай элек кезинде, динди түшүнбөгөн кезде жакшы жашоодо бир ийгиликке жетип жүрөт. Окуунда болсун, университетте, башкада, соодада, кээде анан динге келген кезде, бул дүние ушул экен деп бая жумушуну башкасын токтотуп коет. Кээ бирлер пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадисин терең так туура түшүнбөйт. Мындай дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير يغدو حماسا ويرجع بطانا. Эгер Аллахка чыныгы таваккал кылсаңар, Аллахка чыныгы таваккал кылсаңар, Аллах канаттууга рызык бергендей рызкын берет. Ал канаттуу уясынан эрте менен курсагы ач болуп учуп кетет да, кечинде курсагы тоюп кайтып келет дейт. Кээ бирлерибиз бул хадисти мындай түшүнөбүз. Аллах Таала шу канаттууга рызкын берип аткандан кийин мага да бере берет экен, алма пиш оозума түштү отуруп алат. Андайча эмес. Хадисте пайгамбарыбыз көңүл бур. Кама ярзуқут тайру ягду химасан ва яржу битанан. Эрте менен аш чыгып кетет дейт учуп уясынан. Рызык издеп чыгып кетет. Анан кечинде курсагы тоюп келет. Эгер уясында жатса, курсагы тойбойт эле. Рызкысын издеп чыгат. Аллахка таваккал кылып, рызкымды табайын деп чыгып кетет. Мусулман бирөөгө жүк болбойт. Хасанул Басир рахматулла алейх өзүнүн заманында бир жигит жолда бара жатса, бир канаты жараланган куш уясында жатыптыр. Ал жигит кушка карап отурат. Байкуштун канаты жараланыптыр десе, көзү да көрө экен. Көзү көрбөгөн, канаты жараланган бул канаттуудун рызкысы каяктан келет экен деп бир аз карап турса, башка бир канаттуу оозуна оокат башка тиштеп келип, бунун курсагын тойгозот экен. Ана жигит айтат, ушул жерде көзү көрбөгөн, канаты жараланган канаттуудун да рызкысы келип жатса,
Allah Taala менин да рызкымды алып келет экен, мен бүгүндөн баштап бизнести токтотом дейт. Сооданы, жумушту токтотом дейт. Мачитте отуруп алып ибадат кылам акырет үчүн дейт. Анан келип Хасан аль-Басриге айтат: "Я имам" дейт, "болгон окуя шундай болду. Bir көзү көрбөгөн, канаты жараланган канаттууду көрдүм. Анын ырыстысында экинчи башка бир канаттуу алып келип берип атат. Бүгүндөн баштап мен дагы" дейт, "мечитте эле жатсам болот экен да, рызкым келет экен" дейт. Хасан аль-Басри мындай дейт: "Канаты таза болуп, ден соолугу чың болуп учуп, канаты жараланган, көзү көрбөгөн кушка оокат алып келгендин ордуна көзү көрбөгөн, канаты жараланган куш болууду тандадыңбы" дейт. Ден соолугуң чыңбы? Алтысаның аманбы? Аллах бир эле ооз берген. Эки кол, эки бутуң бар. Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih. Жердин төрт бурчунда, булуңдарында жүрүп, рызкыңарды табып жегиле дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын дуаларында бүгүн бирөө дуа берүүчү бизнесим жүрүп кетсин андай мындай дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам көп дуа кылганда мынтип дуа кылат экен. Аллахумма inni a'udhu bika minal jubni wal bukhli wal ajzi wal kasal. Allah'ım meni korkoktuktan saktagın, sarang jadnilikten saktagın, wal ajzi acizlikten saktagın. Acizlik degen bilesiңер, ha? Ne degen söz? Koludan eç nerse kelbesden aciz degen, eç kıla albayım, bilbeyim, kolumdan kelbeyt degen. Alsızlık. Allah'ım meni korkoktuktan saktagın, saranglıktan saktagın, koludan hiç nerse kelbey oturup kaludan saktagın, vel kasali. Az men Batkent'te kança eken bilip koyayım. Batkent'te oğurgan adam kasal deydi. Külüp koydu da bilette bilgendir şar külüt. Allah'ım meni kasaldan sakta degen oğrudan emez. Arapça kasal degen jalqooluk. Peygamberin duası Allah'ım meni saranglıktan sakta, korkoktuktan sakta, iş kılalbagandыкtan sakta, acizlikten, aylasızlıktan eşleme kılın. Anan ne eken? Kasal, jalqooluktan sakta deydi eken. Jalqooluk bul oğru. Jalqoo bolboşubuz kerek eken, hurmatly musulman bir toğan. Kumurska, en bir kichkinekey janavar, aylası janavarı. Kumurskaның барат жатқан кезде алдына қолың тосмын деп. Не қылады? Айтшы, не қылады? Құмырсқаның жолын тоссаң. Айланып башқа жақ кетеді. Бияғынан тоссаң башқа жаққа. Көр, ақылы жоқ, ошондой құмырсқа жолын тоссаң да башқа жолды іздеп еме қылады. Сен бір ишің жүрбей қалса, мен болуп еткенде отырып қаласың ба? Құмырсқаша жоқсың ба? Құмырсқа жолын іздеп әрекет қылады. Тияқтан өтейін, бияқтан өтейін, дағы жолын іздейді. Анан біз кейделе бір жұмыс қылса, менікі болбайды екен, мен бизнес қыла албайды екенмін, же мен сауда қыла албайды екенмін. Сен әрекет қыл. Сен әрекет қылсаң, Аллах Таала әрекетіңе берекет береді. Кечеге сабақта да айттым, урматтуу мусулман бір туған, өсімдік, гүл өстүргөнсүздөр бі? Үйүңдө өстүргөн гүл болсын, кандай бір өсімдікті сандыққа салдағын, жауып қойсаң қап-қараңғы. Садықты бір жерінен алып келді, тешіп қой. Тешіктен кішкене нұр көрінеді, жарықтық. Ошо өсімдік, ошо тешікті іздеп келіп, ошо еттен өсіп шығады. Ошо нұрға ұмтылады. Ошо нұрдан шығу әрекет қылады. Біздің Құранымыз нұр, динimiz нұр, пайғамбарымыз нұр. Эмне үчүн караңгылыкта жашайбыз? Эмне үчүн ошо нурдун артынан ээрчибейбиз? Ажап. Acaba ne? Taң қалышты. Taң қаламын бұл үмметке. Пайғамбары нұр, Құраны нұр. Аллаху нуру самавати вал ард. Асман жердің нұры Аллах. Құран нұр, пайғамбар нұр. Үммет эмне үчүн биз караңгылыкта жашашыбыз керек? Урматтуу мусулман бир тууган, бул жашоо канчалык эме болбосун, өмүрүбүз кыска, күнүбүз өтө берет. Келиңиздер, ойлонолу да
Анан дагы бир көйгөй. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн хадисинде мындай дейт: "Ла яшрабул хамра хина яшрабуха ва хува муъмин." Ау кама кала саллаллаху алейхи ва саллям. "Ла яшрабул хамра хина яшрабуха ва хува муъмин." Аракты ичкен адам ичкен кезде иманы болбойт. Аллах деген сөз. Кул хуаллах, Аллах үстүндө турган сөз. Көрүп атасыңар ошо эме? Аллах. Бетте Аллах бар экен. Алифин алып койсоң, алиф деген тамы лиллах. Дагы бир ламын алсаң лаху ал үчүн. Дагы бир ламын алып койсоң ху Аллаху. Пайгамбар ла яшрабул хамра хина яшрабуху ва муъмин дегени аракты ичкен адам ичкен кезде иманы болбойт. Кантип иманы болбойт? Ху Аллах. Аллахны ху исмини ху деп чыгараттан хуп жутуп ер. Жүрөгүндө иманы болбойт. Иман булутка окшоп үстүндө турат. Эгер өлсө имансыз өлүп калат. Ла ясриqu сариq хина ясриq ва хува муъмин. Уру бирөөдүн буюмун урдаган кезде иманы болбойт, иманы ажырап кетет. Өлүп калса имансыз өлөт. Ла язни зани хина язни ва хува муъмин. Зина кылган адам никесиз, сойкулук кылган, никесиз арам жолго барган адам зина кылган жерде иманы ажырап чыгып кетет. Өлүп калса имансыз өлөт. Имансыз өлсө жаназа буйрубайт. Жаназа буйрубаса мусулмандардын мүрзөсүнө коюлбайт. Бу уурулуктан, зынадан, ичкиликтен алыс болуш керек. Мен жана мындай аксакалдар менен отурганда айтып, урматтуу мусулман бир тууган, мен ушундай үйбүлөдө тарбия кылып, альхамдулилла, Кудайыма миң шүгүр. Мен арактын бир тамчысын көргөн жокмун. Арактын эжеси винону да көргөн жокмун. Сиңдиси пивону да көргөн жокмун. Тайжеси шампанды да көргөн жокмун. Булардын бир тамчысын дамы көргөн жокмун. Альхамдулилла. Аллахтан үмүт кылам, Аллахым өзүңдүн үйүңө келдим, өзүңдөн жалбарып суранарым, менден таркаган 7 пуштум, 7 урпагымда бул атың өчкүр арактын эже сиңдилердин дамын көрүп өтүп кетсин. Аракка кул болгондорду Аллах арактан куткарсын. Бирок урматтуу мусулман бир тууган, мен арак ичкендерди телевизордон, көчөлөрдө көрүп жүрөм. Мен ойлоймун, мисалы силер да шашлык жесең, шашпай чайнап жейсиң. Жеп бүткөнгө кекирсең, жыты келсе приятный. Ошондойбу? Жакшы тамакты шашпаштан даамдап жейсиң, оозуңда көбүрөөк кармап. Арак ичкендерди карасаң, Алланын исми болгон ху деген Алланын исмини чыгарып туруп, жутуп ийет да көздү жумуп. Мен айтам, бул роса аччык окшойт, захар окшойт деймин да, бу аччык болобу? Аччык болот. Захар аччык окшойт деп ойлойм да. Аччык мени жутат дагы, анан наскисин жуттап, хлебти жуттап, пияз жуттап. Эми кээ бир мусулмандар бар, 40га кирген, 50ге кирген, 60га кирген, 70ге кирген, 30га кирген, бир дуа кылгын десең дуа кыла албайт да. Бир бата кылгын десең дуа кыла албайт. Роббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати ва кина азабан нар. Же бир дуа кыла албайт жөнөк эле. Аллахым балаларыма иман бер башка. Бирок кээ бирлерди карасаң тос айтса, айтып калат да, ой, жакшылык болсун, ийгилик болсун, жаңы жылды кантип тоссаң акыры ошондой болот экен. Келиңиздер, сен үчүн алып коет дейт. Сен бирөө үчүн алган жоксуң, сен нафсың үчүн алып атасың. Анан эми арак ичкендер, Куда каласа бу мешке келген жандар ичпейсиңер иншалла. Силер ичкендерге айтып баргыла да, силер ичпейсиңер мен билем. Ичкендерге айтып барасыңар. Эми тос айтса мындай айтыш керек. Аллах сыйлап берген акылымды жоготуу үчүн, иманымдан ажыраш үчүн, адал терим менен тапкан акчамды арамга иштетиш үчүн, балдарыма жаман үлгү болуу үчүн, көчөдө айван сыяктуу жатып калып шымдарымды булгап коюу үчүн, үйүмдө чоң проблема кылып Алланын аршын титреткен аялымды талак кылып ажырашыш үчүн ху деп иманы чыгарып ичсе жарашат анан. Мусулман арак ичпейт. Урматтуу мусулман бир тууган, мусулман бирөөдүн акын жебейт. Мусулман таразыдан алдабайт. Эми зина маселесиге.
La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Zina qilgan adam çoçun begana ayalдар менен zina qilgan imani ajrab qaladi. Zina bul qarz. Bilip qo'yg'ila. Qarz degan bugun birovdan Man yazni fi baytin bi alfay dirhami yuzna fi baytihi bidun dirhami deydi. Kim bir uyga barıp 2000 dirham menen 2000 rubl menen zina qilsa bilip qo'ysun, anın uyunda besplatный zina bo'ladi. Birovdi qarz qildingmi? Xudaydan qo'rq. Qizing, ejeng, ömür yoldaşın senin qarzыңды төлеп qalbasın. Қолыңнан келеби? Nikeng alıp үйlen. Peygamberimiz ya ma'şaras şebab men istata'a minkumul ba'ata falyetezevvec ve men lem yastati' fa'aleyhi bis-savm fe innehu lehu vica' ev kema kâle sallallahu aleyhi ve sellem. Ya ma'şaras şebab deydi Peygamber. Ey jaşlar, menin ümmetimnin jaşları deydi. Qarlarga aytgan joq. Men istata'a minkumul ba'ata falyetezevvec. Sizler kiminger uylenuge kudretin jaksa, finansı jaktan, moral jaktan, fizik jaktan uylenuge jaraysın mı? Uylen. Uylenuge jarabaysın mı? Fa'aleyhi bis-savm, anda oroza qarma deydi. Fe innehu lehu vica', anın qarmagan orozosu ağa kalkan deydi. Günödön tosat. Şok bolsa, tok bolsaң şok bolasın da. Qarzың açıp oroza tur. Orozada ne olasın? Orozada sen ibadatta şunda ibadatta olasın. Allah daim seni menen. Kuhniyaga barıp jaşınbaysın da. Turab, oroza qarmagan adam daim Allah menen. Nafsыңды tıyasın. Uylen albasaң oroza qarma. Anan zinanı oylop da koyba. Akırda 3 nerse menen sözümdü ayaqtayмын. Hurmatlı musulman bir tuğan, 3 soğup amal var eken, kıyamattal tarazıga koyulbaydı eken. Anın acırını çegini Allah'tan başka hiç kim bilbeydi eken. Birincisi, وَمَنْ عَفَى فَمَنْ عَفَى وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ. Kim bir ödü keçirse, kedi tarınıp жүрөсүндө, men kontenerime jakın kelip algan, men tavarımda koyğum. Kim bir ödü keçirse, keçirgennek ve aslaha aran oңdosa. Özbek Kırgız tarınmay жоқ. Bir-birimizdi keçiremiz, arаңды oңdoysun. Fe-ecruhu alallah, anın acırı Allah üçün dey. Soğunu Peygamber berbeyt eken, perişteler berbeyt eken, acırını kim beret eken? Allah'a tanıdık eken, kanda soğup aların kim bilet eken? Allah bilet eken. İkinci nerse? İnnemâ yuvaffas sabirûne ecrahum bi gayri hisab. Sabırdılar soğun çeksiz aladı deydi. Sabır kıl. Günöge barba. Aramdı jebe içpe. İbadatta sabır kıl. Çoçun ayalga karabay sabır kıl. İnnemâ yuvaffas sabirûne ecrahum bi gayri hisab. Elbette sabırdılar soğun çeksiz aladı deydi. Sabırdığın çek cemaat namazın 27 ese soğup aladı ekensin. Bir kayrımlık olsan, Kur'an okusan 10 ese 10 soğup aladı ekensin. Kuday yolunda kayrımlık medresege, meçitke jardan bersen Allah Kur'an'da "Masalul-lezine yunfikuna amwalen fi sabilillah kemasali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'at habba vallahu yudaifu limen yasha vallahu vasiun alim." Allah yolunda bir kayrımlılık kılgan adam bir dandı jerge ekкен siyahtı bir dandan 7 baş çıgat, 7 başta 700'den 700 dan beret. Allah bir soğuğunda 700 kıl bereken. Vallahu yudaifu limen yasha. Allah kalaganga andan da kövrek kıl beret. Vallahu vasiun alim. Allah kenen danışman bilүүчү zat. Allah üçün. Pakazuka emez. Kegele bana medrese kurulup atıp dur, jardamыңды ber. Meçitke başka Allah yolunda ber. Kıyamatda alasın ana. Çeksiz kılıp. Sabırdılar soğun çeksiz aladı eken. Bulardın soğunu Allah Kur'an'da aytkan menen, bирок sabırdı innema yuvaffas sabirun ajrahum bi gayri hisab. Sabırdılar soğun çeksiz aladı deptir. Жаңа orozoga байланыштуу keldim. Peygamberimiz aytadi sallallahu aleyhi ve sellem hadisi kudüs'te kullu amali ibn adam lah illa savm fe innehu li ve ana eczi. Adamın bardık kılgan amalı özü için, orozası men için, orozanın sıylığı men berem deydi. Kim? Allah berem deydi. Oşonda hurmatlı musulman bir tuğan, akırkı sözüm aytarım, bir-biriңди keçirgile, arаңарды oңdogula, sabırdı bolgula, oroza qarmagıla, çeksiz soğuptu Allah'dan alууdu nasip etsin. Amin.
Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulullah. Жаратқан Аллах табарaka ва таала жамаатыбыздан ушул мечитке келип намаз окуп жүргөн, мечитти салган инсандардын бардыктарга арнап, соопторуна арнап бир Фатиха окуйлу, дуа кылып. Амин. Элхамдулиллахи раббил аламин. Ар-Рахманир Рахим. Малики йаумиддин. Ияка нa'буду ва ияка наста'ин. Ихдина сиратал мустақим. Сиратал лазина ан'амта алейхим. Гайрил мағдуби алейхим валад-даллин. Амин. Ва саллаллаху тааля ала хайри халқихи Мухаммади ва аля алихи ва асхаби аджмаин. Бирахматика я архамар рахим.